16-17 февраль күндөрү Ош технологиялык университетинде Ош шаарындагы жана райондордогу балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин 2006-2008 жылы туулган мектеп окуучуларынын балдар жана кыздар арасында Ош туунун кубогуна арналган спорттун стол тенниси жана волейбол түрү боюнча Ош облусунун биринчилиги болуп өттү. Мына ушул жигиттерибизден, мына ушул кыздарыбыздан буйруса Кыргызстандын дүйнөнүн чемпиондору чыгат деген терең ишеничтебиз. Спорттук мелдештин жыйынтыгында волейбол боюнча балдар арасында 1-чи орун Каракулжа району, 2-чи орун Өзгөн району, 3-чү орун Алай району, 4-чү орун Кара Суу району. Волейбол боюнча кыздар арасында 1-чи орун Ош шаары, 2-чи орун Ноокат району, 3-чү орун Каракулжа району, 4-чү орун Алай району. Стол тенниси боюнча балдар арасында 1-чи орунду Ош шаары спорт мектеби, 2-чи орунду Кара Суу району, 3-чү орунду Өзгөн району. Стол тенниси боюнча кыздар арасында 1-чи орун Ош шаары спорт мектеби, 2-чи орун Кара Суу району, 3-чү орунду Араван району ээледи. Иш-чарабыздын максаты жаштарыбызды достукка, биримдикке, ынтымакка, дени сак жашоого чакыруу. Мелдеш аябай кызуу деңгээлде өтүп, жаштарыбыз спортко деген кызыгуу өтө чоң деңгээлде экенин билдик. Мындан арда мындай мелдештерди байма-бай өткөрүп турабыз. Жеңүүчүлөрдү окуу жайдын ректору Жамболот Турсунбаев куттуктап, окууларына ийгиликтерди каалады. Мелдештин жеңүүчүлөрүнө университет жетекчилиги жана кесиптик бирлик комитети тарабынан дипломдор жана баалуу белектер тапшырылды.